Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кушуа кечиңиздер менен. Сиздер менен кайрадан Айым программасынын 2 сезонунда амандашып жатканыбызга биз кубанычтабыз. Сулуулук жана ден соолук бул табияттан гана берилген нерсе эмес. Мына ушул эки нерсени сактоо жана жаратуу өзүбүздөн гана көз каранды экенин унутпайлы. Ден соолук, сулуулук жана ички дүйнөнү айкалаштыра билсек, анда биз бактылуу инсандардын катарын толуктаган болобуз. Дагы бир кечки салам айтуу менен бүгүнкү программабызды баштайбыз. Кызматтан Нурисем Миркулова. Мен Айдарова Миргүл 1996 жылы Манас айылында төрөлгөм. Азыркы учурда мен үйдө элемин. Бир кызым бар. Иштебей эле үйдө эле кызым менен эле. Мен 9-ду бүтүп, 110 кесиптик лицейге тапшыргам. Ошол жактан 2-курсту бүткөндөн кийин жолдошум ала качып кеткен. Кыргызга. Ошо менен 19 жашымда турмушка чыктым. 20 жашымда кыздуу болдум. Үйдө элемин азыр болсо. 6 айдын жүзү болуп калды. Эми түшүнбөстүктөр болду дегендей. Анан кийин ошо менен экөөбүз 2 жашка жолго түшкөнбүз тилекке каршы. Азыр кээде өкүнүп кетем, эрте чыгып алдым турмушка депчи. Эмди окуучулук кезинде эле мындай доорун сүргөн жокмун, көп деле студент кезинде эле. Анан ошо керкесте отуруп, мындай өкүнүп кетем да өзүм дагычы. Эрте чыгып алдым депчи. Ошо кызымды аман эсен чоңойтуп, ошо кызымды жакшы тарбия берип, кызыма эме кылсам эле болду. Башка андай жарашайын деген ниетим да жок. Люкс салонунда турабыз. Аталган салон 4-марттан баштап өзүнүн кардарларына кызмат көрсөтүп жаткан учуру. Ал эми салон жөнүндө айта турган болсок, жылуу, жагымдуу атмосфера жана өз ишин мыкты билген тажрыйбалуу адистер сиздерге кызмат көрсөтөт. Ал эми бүгүнкү биздин каарманды канчалык деңгээлде өзгөртөт, сиздер менен чогуу күбө болобуз. Бүгүнкү каарман чачын кара цветке боёйм деп келиптир, бирок биз башка өңдү тандадык. Анткени бул эжеге кара өң жарашпайт. Кара краскага боёгондон кийин, кара цветтен кийин башка краска алышы өтө кыйын, үлгүсүн өйүн албайт. Азыр биз темно-коричневый цветке боёйбуз чачын.
Миргүл айымга чачынын чач жасалгасын жазадык, өң келбетине жараша өңдү тандадык, макияжды жасап бүттүк. Эми азыр биз Таласта жарашкан сестер дүкөнүндө турабыз. Эми бул ушул жердеги тажрыйбалуу адистер биздин каармандын тулку боюна, дене мүчөсүнө жана өң түсүнө жараштырып кийим тандап жаткан учуру бир нече мүнөттөн кийин сиздер менен чогуу каарманыбызды жаңы образда көрөбүз. Саламатсызбы? Бүгүнкү биздин каарманыбыз болгону 22 жашта, жаш курагына ылайыктап дагы азыркы учурда кайсы кийимдер мода болуп жатат, ошолорду тандап бересиз деген ишеничтебиз. Бизге ишенип биз тапшырайлы, жарашыктуу кийимди тандап бересиз деген ишеничтебиз. Ушинтип айым программасы соңуна чыкты. Бүгүнкү айымга биз жаңы образ, жаңы имидж тартууладык деген ишеничтебиз. Жашооңузду түп тамыр менен өзгөртө албасак дагы бүгүнкү күнүмүздү өзгөрттүк деген ишеничтебиз. Бүгүнкү образ сизге жактыбы? Жакты, мага абдан жакты бүгүнкү образ. Жана ушу эми учурдан пайдаланып, мен сиздерге чоң рахматымды айтып кетем. Ушинтип менин өзүмдүн жаңы образда көрүп аттым. Өзүмдү башкача мындай толкундануу болуп атыр да, кичинекчи. Ошо сиздерге чоң рахмат. Жана да ушу мен салам жолдоп кетсем болобу? Ушу кемеден пайдаланып. Ушу Манас айылынын тургуну атам Камчыбек, апам Алмашка ысык салам жолдомокмун. Мени багып өстүрүп ушу даражага алып келген ата-энем, ошолорго чоң рахмат. Эми апамдын ак сүтүн актабасам дагы актаганга аракет кылам деп ойлойм да менчи. Ошолорго чоң салам, жана мен тааныгандардын баарына чоң салам демекмин. Дагы бир жолу сиздерге чоң рахмат. Биз да ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым дал ушундай сулуу жылмайып жүрө бериңиз дейли. Кийинки мындан аркы жашооңузга дагы биз ийгиликтерди каалайбыз. Ар дайым бар болуңуз. Ал эми биздин демирчүбүз болгон сестер дүкөнүнөн мындай чакан белегибиз бар. Ар дайым бар болуңуз.
Делиңиз кут болсун. Силерге да жолугушмак. Бүгүнкү биздин каарманыбыздын жеңеси биз менен чогуу жүрдү. Анда биз дагы жеңесинен сурап көрөлү. Биздин каарман канчалык деңгээлде өзгөрдү, эмнеси жакты, бизди күтүп отурган. Саламатсызбы? Бүгүн биздин программа башталгандан бүткү жакты биз менен чогуу жүрдүңүз. Айтсаңыз, канчалык деңгээлде өзгөрдү, эмнеси жакты? Мага аябай жакты. Сиздердин эмеңиздерге мен да катышкым келип калды мындан ары. Если мүмкүнчүлүк болсо мен да катышам, буюрса бошонуп алгандан кийин. Сиздерге аябай чоң ыраазычылык. Бекем ден соолук каалайбыз. Болсо сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым да ушундай сулуу жылмайып жүрөрүңүздөр дейбиз. Биздин айым программабыз соңуна чыкты. Ал эми да ушул айым программасына көмөк көрсөткөн биздин демирчүлөргө дагы терең ыраазычылыгыбызды билдирип кетели. Бул жаңачылган люкс сулуулук салону, ошондой эле Усистер дүкөнү, андан тышкары Канеке чайканасына дагы терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ал эми урматтуу телекөрүүчү, эгерде сиз дагы айым программасынын кийинки каарманы болууну кааласаңыз, анда төмөндөгү WhatsApp номурубузга кайрылыңыз же 3 каналдын кеңсесине келип, өзүңүз тууралуу анкета толтуруп кетсеңиздер болот. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча бар болуңуздар.